Assalamu alaikum. Мекендеш медиа YouTube каналын көрүүчүлөрү, саламатсыздарбы? Бүгүн биз сиздерге комментарийлерден жана WhatsApp'тардан келген суроолорго бир аз жооп берейин деп турам. Андыктан биздин каналга катталыңыздар. Биринчи жолу көрүп аткандар лайк басып, сиздер кандай тооктарга кызыгасыздар, кандай видеолорду көргүңүздөр келет, ошол жөнүндө видео калтырып комментарий жазып койсоңуздар, биз колдон келишинче аракет кылабыз. Туугандар, көпчүлүк суроо берилет, тоокананы кандай салыш керек, анан асты кандай болуш керек деген суроолор туулуп атат да. Мен ошолорго мындай кыска жооп, мындай практика жүзүндө өзүм көрсөтөйүн деп турам. Булар сиздер көрүп турган мына кадимки эле сарай мал кармаган мурдагы. Азыр эми бул жерде мал жоктугуна байланыштуу тоокана кылып койдум да менчи. Анан бул жерде азыр адлерлер турат. Бир эки агыл бар. Сарай нарагында дагы бирөө бар, анын эшиги отдельный. Бул жерде былтыры бунун асты кадимки эле ылай шубак болгон. Өзүңүздөр билесиздер, илгери бардык эле эмелер ылайдан болгон да эми мурдагы агылдар, сарайлар. Анан мен ошону эле келемиштер мына чекелеринен тешип, кыскасы мына кышта бул жерде эме болгон да. Келемиштер кирип, кыскасы вообще бардак болуп кеткен, мындайча айтканчы. Мына жакта таштар түшүп, состояние өтө мындай кейиштүү болуп кеткен. Ошого быйыл жазы менен мынантип өзүм чекесини калың кылып бетондоп, бул биринчиден дубалдарды да бекемдейт, экинчиден мындай келемиш эмелерге дагы мындай эме болот да, чычкандарга мындай жабык болот, жолдору жабылат. Анан астыны мен мына өзүңүздөр көрүп тургандай стяжка кылып койгом да, бул жер. Бул жер стяжка мына. Бетондоп эле таштадым. Эмне себептен деген суроо туулушу мүмкүн сиздерде. Эмне себептен бетондоп таштадым? Суук болуп калбайбы дегенчи. Мен көп эмелерден тоок баккандардан сурадым, өзүм дагы көрдүм. Анан көпчүлүк айтышы мүмкүн суук болуп калбайбы деген. Бул жерге мен азыр уже күз кеп калды, эме кыламын. Астыга опилка салам, туугандар. Азыр сиздер дагы агылыңыздар, сарайыңыздар пока возможность бар, күн бар. Ушинтип стяжка кылып койсоңуздар деп мен мындай эмеде ойлойм да. Себеби бул жерде мен келечекте мал дагы, кой дагы кармасам боло берет да, универсалдуучу. Себеби астын тазалаган оңой. Анан эң негизгиси бул тооктар мынау жерди оюп таштайт да. Жерди оюп, тупурактарын чыгарып, таштарын чыгарып, баягындай слишком эле баягындай тазалашка дагы ыңгайсыз. Орусча айтканда неаккуратный болуп калат экен да. Ошого мен быйыл ушинтип стяжкалап, астына бетондоп койдум. Азыр буюрса бүгүн эртең эме кыламын. Бул жерге опилка саламын, где-то 4-5 сантиметр калыңдыкта. Болду, ошол болот. Астыдан неме сыз өтпөйт. Астыдан сыз өтпөйт дагы. Буюрса тооктар ден соолугу жакшы болот. Анан бул жагы айнектерге эмеге айнектер коюп койгом. Бул эски айнектер. Бул жер өзү ачык эде. Кадимки эле баягы үйдөн чыккан эски айнектерди коюп койдум. Эми кичине кол тийбей калды, бул жактары шубап койсом жакшы болот эди. Анан мүмкүн болсо дубалдарды актап койгон жакшы. Анан мындай кычыктар болбогону негизи жакшы болот. Эгер сиздер эме салам десеңиздер, тоокана салам десеңиздер, газоблоктон же пескоблоктон суук болуп калат, бирок ичинен утеплить этсеңиздер боло берет. Себеби мындай жыгаш, мындай кычык немерде баягы жөлөк, кене ушундай эмелер көп болот да. Баягы зыянкечтер. Анан дарылаш дагы кыйыныраак болуп калат. Ошол себептүү жаңы тоокана салам дегендерге газоблок же гипсоблок же пескоблоктон кылып, ак болсо ичи жакшы болот, аппак болсо жакшы болот. Анан бул жерге мынантип туруп бүрчөгө жыгаштан эме кылып туруп күл төгүп койгонмун. Бул күл мына күл кадимки эле тандырдан чыккан, бул хозяйственный, бул природный эң жакшы көкбитке, жөлөккө эң жакшы неме ушул экен. Себеби мен бул былтыр практикада көрдүм. Бул жактагы агылымда тооктарда постоянно күл төгөттүм дагы, бул жака анча көңүл бурбай мындай төкпөй жүрдүм да. Анан мынау эмелер өткөндө да камаганымда жөлөк басып кыйналды да. Тооктарчы тез эле жөлөк басып, ошого анан мына ушул күл эң эффективдүү күл, эң жакшы эме экен. Оңой дагы, эффективдүү дагы.
Буга калың бул эми баягы булар кадимкидей эме болот да, буланат да, чомунат. Ошондо баягы чачылып, эми азайып турат, мунун үстүгө эме кылып турасыздар. Анан көмүрдүн күлү эмес, кадимки отундун, кыктын күлү болсо жакшы болот. Көмүрдүн күлү анча эме болбойт. Эффект беришиге мындай менин эмем чыкпады. Ошондуктан натуральный күл эме кылсаңыздар, мына дубалдарга дагы чаң болуп, мына көрдүңүздөр, бозоруп турат. Дубалдарга отурат да, бул билесиздер, мында фосфор көп эме болот. Зыянкечтерге жакшы эффект берет да. Анан ошого сиздер дагы ушундай эме кылсаңыздар, астын чачка кылсаңыздар, опилкадан салып коесуздар, асты курук турат, неме өтпөйт, сыз өтпөйт, неме болбойт, зыян, ден соолукка зыян келбейт, пайдалуу болот. Анан немесини бир тазалашка да оңой болот. Тазалап кырып туруп эле шүпүрүп тазалап алып чыгып, ордуга кайрадан жаңы опилка төгүп койсоңуздар, булардан чыккан кыктарды удобренияга иштетсеңиздер боло берет. Мынантип эле анан дагы мурда видеолордо эми көрсөткөм. Бул кадимки эле мына жүздүк пластик трубадан эле акыр жасап койгонмун. Ушул акыр жакшы эме берет. Мен ушундан эле кылып атам. Жем баягы бункерныйден көрө ушул көбүрөөк эки жагынан жейт. Анан жем да төгүлбөйт, үстүнү көп чоң кылып кеспейсиздер. Жукара кылып эле тооктардын башы бата турган, кеңири бата турган кылып койсоңуздар болду. Жемди төкпөй жакшы жейт. Эгизирээк кылып, анан мүмкүн болсо мына жерден мындай жыгач коюшуп туруп, кошумча үстүгө эмне кылып койсоңуздар, үстүгө чыкпайт тооктарчы. Анан жаңы мен азыр мындай жаңы баягындака поилкалар чыгыптыр. Эгер шуну алыңыздар деп сунуштайм сиздерге, тоок баккандар. Себеби тоок бакканда эң эле баягы чынын айтсам тоогу көптөр суу кара берип тажайт экенсиң, суу ташый берип, булар сууду өтө көп ичет. Негизи элечи. Анан постоянно суу туруш керек да булда. Ошого мынантип бачокко эле катырып туруп суу куюп коесуздар, азыр суу азайып калыптыр. Мындай суу келгенде өзү мынантип туруп түздөлүп калат. Мына суу үстүдөн куюп коесуздар. Суу эме болгондо, суу калай калганда мына өзү неме болот. Утуру түшүп турат дагы эме болуп калат. Азыр мен сиздерге көрсөтүп атам. Мына секин түшүп атат. Көрдүңүздөрбү? Мына түздөлүп калды, көрдүңүздөрбү? Бул жакта немеси клапан жаап койду. Азыр мен мындай кылсам суу агат дагычы. Мына мисалы үчүн суу жок. Мында суу бар. Суу болгондо мындай кылганда бuyакта обратно клапан жаап коет. Кереги түшөт, ашыкчасы келбейт. Эме кылыш дагы оңой эле, кесип туруп эле, бул жагынан резбасы бар. Мына кара турат. Ошону эле катырып коесуздар, эң жөнөкөй. Мына аял киши деле кылып койсо болот. Мунун эч немеси жок. Сверло менен тешип туруп, ушундай кылып коюңуздар. Мен ушундай гана сунуштайм. Эң азыр мен кыйла жеңилдеп калды. Суу бериш. Ушундан 2-3 коюп койсоңуздар, жакшы эме берет. Анан дагы эмне кошумча маалымат. Ошол сиздер дагы ошентип эме кылыңыздар. Мен өзүмдө болгон нерсени сиздер менен дайыма бөлүшүп турам, билесиздер. Быйыл буюрса тооктор жаңы породалар болуп атат. Легорн, Астралорп, Джерси Гигант. Азыр бул жака менин тооканам кичине болгондуга байланыштуу бул жерге дагы экинчи катар кылып полка кылып туруп, экинчи катарыны дагы кылам. Место жок болуп атат. Ошого кышка даяргерчилик. Эми жакында буну баштайм. Бул жөнүндө дагы өзүнчө видео тартам. Ал видео дагы сиздерге өтө пайдалуу болот дейм. Ошондуктан эгерде сиздер дагы ушундай тооканаңыздар болсо, азырынча возможность бар, бетон куюп, астыны жука кылып 3-4 сантиметр куюп койсоңуздар да болот. Муну кийин дагы ошол койлор баксаңыздар дагы, тоок баксаңыздар дагы, ат, жылкы кармайсыздарбы, мал кармайсыздарбы, эмеге универсалдуу да кете берет. Тазалаганга дагы оңой дегендей. Ошентип эме кылып койдум. Азыр бул жака вообще келемиш кирбей койду. Кутулдум, чындап айтсам. Анан уборка кылганга да оңой болуп калды. Ошого сиздер дагы ушундай кылып коюңуздар. Анан мына стойкалардын аралыктары ачык эде. Булар дагы бетон куйгандан кийин мына уже кыйла бекемделип калат да. Бул мындай сейсмикалык жактан дагы кичине немеге дубалга туруктуу болот, жакшы болот. Ошондой туугандар. Бул жерде азыр жаңы Адлер Казакстандан келген, привозной бул, Бекмурат деген бир таксырдан келген. Казак бауырыбыздан. Ошонун линиясыдан жаңы линия бул. Былтыркы менен жожо алгандар быйыл ушулардын
ушулардан багып, ушулардын корозуну былтыркы эмелерге койсоңуздар болот. Бул жаңы линия, ушулардын балдары. Азыр булар бул жерде короздор 5-6 калды. Буларды дагы алып кете тургандар бар. Буларды берсем, буюрса өзү жаңы короз таап койгонмун. Линиясы таза ал дагы ушундай жакшы. Буюрса быйыл дагы жакшы жөжөлөр чыгат деп ниет кылып турабыз. Биздин каналга катталышты унутпаңыздар. Дайыма көз салып туруңуздар. Анан сиздерге да кандай порода тооктарга кызыгасыздар, кандай порода тооктор жагат, ошол жөнүндө дагы комментарий жазып койсоңуздар, колубуздан келишинче ар бир комментарийге жооп бергенге аракет кылып атабыз туугандар. Сиздер менен Мекендеш медиа YouTube каналы болду. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.